Жалал Абад шаарында ичүүчү суунун тарифи 20%га жогорулайт. Буга чейин көп кабаттуу үйдүн жашоочулары адам башына 76 сом 37 тыйындан төлөп келсе, эми айына 91 сомдон төлөп калышат. Тургундар бул көрүнүшкө нааразы. Аны айлык маяна пенсиянын көтөрүлбөгөнү менен түшүндүрүшөт. Эми 20%га, конечно, көп ал. Неме? Бир үйдө 4төн 5тен немелер бар. Ошон эмнеге 70 сомду зорго төлөп атабыз азыр немесине. Бир аптада 3-4 жолу суу өчөт. Ошоларды да биз өзүбүз төлөйбүз. Өчүрдү деп аларды минус кылбайт. Айлыктар көтөрүлбөсө, бардык продуктылар азыр кымбат болсо, сууну төлөйбүзбү же балдарды багабызбы? Биздин үйдө эле бир 7-8 адам жашайбыз да. Ар бир башына бир 100 сомдон болгондо эле 800 сом уже кетип атат да. Андан тышкары да баш светке кетсе элге кыйын эле болуп калат го. Азыр баардыгын көрүп турасың, пенсиябыз аз, эч нерсе. Мисалы үчүн азыр менин пенсиям эч нерсеге жетпейт. Канча аласыз? 6400 алам. 6400 картошка да өзү 50 сомго чыгып кетти. Кандай жашоо болот билбейм мен деле. Калаада суу маселеси спутник Көгарт кичи шаарчаларында башкы көйгөй. Аталган аймактын тургуну Сурмакан Сариеванын айтымында суу бат-баттан өчүп, нааразычылык жаратып турат. Бирок ага карабай төлөмүн үзгүлтүксүз төлөп келерин айтышат. Ал тарифтин жогорулашына каршы, анткени ансыз да алган 2000 пенсиясы коммуналдык төлөмдөрдөн ашпай жатыптыр. Бир жоголса 2 күн жок болуп калат. Суу 2 күн жок болуп калат. Айтам, көпчүлүктөр балалуулар бар. Бу жерде көрүп атам, квартирада жашагандар көп экен. Эми меники биринчи этаж үчүн билинбейт экен. Суу жок болуп калса, меникине келет дагы суу бериң дейт. Бир баклажкага ham сууга адамдар зар болот. Жалал Абад суу канал башкармалыгы тарифти көтөргөнүнүн себебин банктан алган насыясын төлөөгө чамасы жетпей калганы менен түшүндүрүшөт. Анткени аталган башкармалык таза суу долбоору үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан 7 миллион евро алган. Анын биринчи фазасына бөлүнгөн 3 миллион евронун учурда 50% төлөнүптүр. Бул 2025 жылга чейин төлөнүшү керек. Биз азыр эми ошол биздин азыркы расходторубузду эми банк аркылуу кылып атканыбыз үчүн бул кредиттин негизинде болуп атат да. Кредитти толук водоканал өзү төлөйт. Ошонун негизинде биз сууну кымбаттатпасак, биз ал кредитти төлөп бере албайбыз. Счетчикти өзүбүз орнотуп, трубаларды жаңылаганда өзүбүздө каражат жетишсиз болгон үчүн ошондой болуп атат да. Калаадагы муниципалдык автобаза өзүн өзү актабай калды. Ошондуктан автобустардын да кызмат төлөмү жогорулайт. Аталган мекеме 5 сомдон 8 сомго чейин көтөрүүнү пландоодо. Учурда бул маселе коомдук талкууга коюлуптур. Эгер колдоо таппаса, долбоор артка кайтышы мүмкүн. Жол кире акысы бизде 2016 жылдан тартып 5 сомго түшкөн болчу. Биз азыр 8 сомго көтөрүүгө сунуш киргизип атабыз шаардык кеңештин депутаттарына. Себеби баарыбызга маалым болгондой, ошол солярканын баасы азыр кескин көтөрүлүп кетти. Бир автобустун бир круг кылып келиши примерно 7 литр болот. 270 сомдук солярка куюп берсек, 5 сомдон жол киреси болгондо булар бир круг кылып келген максимальный акчасы 250 сом болуп атат. Даже если толук посадка болгон күндө дагы ошол куюлган соляркасын актабай атат. Мурда бензин арзан убакта ал жөнүндө эч ким сүйлөгөн эмес. Эми кымбаттаганда кымбаттады деп атышат. Арзан убакта арзандаткан жок. Жол кирелер ошо ойдо эле турду, мурда арзан маалда. Бензин кымбаттаганга жараша автобустун баалары кымбаттап атат. Эми ал жүргүнчүлөр үчүн, кээ бир адамдар үчүн оор болушу мүмкүн. Эми бирок иштеп аткан водительдер үчүн бензинине, запчастына кеткен үчүн ол эмеле деп ойлойм. Туура эле болот деп ойлойм. Суунун тарифин 20%га жогорулатуу долбоорун антимонополия кызматы бекитип бериптир. Алдыда шаардык кеңештин сессиясында депутаттар колдоп берсе, июнь айынан тартып жарандар жаңы тарифтик баа менен төлөп башташат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.